Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Өткөндө видеодо айтып кеттим эле. Кимден ким штраф алып калып, кайра аны аннулировать эткиси келип атса, же отмена кылдыргысы келип атса, ошону кандай кылыш керек, каяка барыш керек, ошол жөнүндө толук айтып берем деп, анткени мен башыман өттү өзүм алып, кайра отмена кылдырдым, ошол жөнүндө айтып берем дегем. Бүгүнкү видеодо ошол жөнүндө айтып берем. Бирок видеонун башталышында мен силер менен кечээ бир видео тарткам, ошол жөнүндө ошол видеону коюп берип, жана ошол жөнүндө өзүм оюмду айтып кетейин дедим, толуктоо киргизип азыр видеонун башында. Такси кесиби жөнүндө жана такси кызматы деги эле таксисттер жөнүндө айткым келип атат. Такси бул жарыбаган иш, такси бул кудай урган иш, такси бул болбогон жумуш, таксинин тапканы эч кандай берекеси болбойт деген сөздөр баарыбызга таандык. Баарыбыз эле угуп жүрөбүз жана өзүбүз деле ага күбө болуп жүрөбүз. Тапканыбыз көзгө көрүнбөй жок болот жана ошондой сыяктуу. Эмне себептен андай деп мен көп ойлондум жана ошондой эле биз кылган ишибиз адалго, адал эле иш кылып атабыз, жакшы эле жумуш кылып жүрөбүз, эч кимди алдабай, эч кимди тонобой, ак эмгегибиз менен акча таап жатабыз деп ойлондум. Анан ойлонуп көрсөм, бир себеби болушу мүмкүн. Бул менин жеке оюм. Анткени биз жумушка чыгып жатып эле күнөөкөр болот окшойбуз. Кантип? Мисалга, Аллах гана жаратуучу, Аллахтан башка жаратуучу жок. Аллах гана берүүчү, Аллахтан башка берүүчү жок. Аллах гана алуучу, Аллахтан башка алуучу жок. Бирок биз жумушка чыгып, Яндекске болгон үмүтүбүздү Яндекске артып коет экенбиз. Яндекс берсе экен, жакшы заказ берсе экен, Яндекс 10 заказ берди, Яндекс берип атат, Яндекс мени жыргатып атат, Яндекс мени кууратып атат, Яндекс сыздатып атат. Бүт эле Яндекс. Балким ошол себептенби деген менде ой келди. Ал себептен болушу мүмкүн. Анан Кудай бизди урбаганына кимди урат? Кудай биздин тапканыбызга береке кантип берсин, эгер биз Кудайды унутуп, бүт үмүтүбүздү Яндекске артып атсак. Муну бирок кантип биз Кудайга жакыныраак болуп, кантип биз тапканыбыздан береке алсак болот. Анткени Аллах Таалам угадасы бар. Кимден ким садаканы көбүрөөк кылса, кимден ким кайрымдуулукту көбүрөөк кылса, мен аныкын 100 эселеп кайтарып берем деген. Ошон үчүн силерге кечээкү тарткан видеом ушул кайрымдуулук тууралуу. Азыр видеону көрөсүздөр толук. Кайрымдуулук көп кылалы достор. Садаканы көп берели. Анткени бизге берсек, күнүгө берсек жарашат бизге таксисттерге. Кудайга шүгүр жакшы табабыз. Күнүгө бир эле заказды, ушу заказды мен кайрымдуулукка аткарам деп үйгө кетип баратып эле бир заказды аткарып койсок болот. Анан кечээкү тарткан видеом боюнча кичинекей өзүбүздүн жараныбыз төрөлгөнүнө болгону 14 күн болуптур. Ушундай баштан жаракаты менен төрөлүптүр. Тез арада операция кылыш керек экен. 3 ай убакыт бериптир врачтар. 3 айдын ичинде операция кылып калбасаңар, өмүр бою балаңар инвалид, майып болуп калат деп. Ошого азыр видеодо өзүңүздөр көрөсүздөр, күбө болосуздар. Суранып кете турчу нерсе достор, ушул видеону аягына чейин көрүп коюңуздар, болгон группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Силер эгерде мындай акча каражатынан жардам бере албасаңыздар да, балким ошо группадагы, балким ошо силердин бир туугандарыңар бир кимге кайрымдуулук кылсам экен, кимге садака кылсам экен деп таппай жүргөн болуп калышы мүмкүн. Ошого бир себепкер болуп калыңыздар. Дагы айта кетер турчу нерсе, бул кенедей баланы Аллах Таалам сыноо бербейт деп ойлойм. Кенедей баланы бул жашоого ушундай бир жаракат менен жараткан себеби бизге сыноо берип атат го деп ойлойм мен. Анткени ушул колунда бар адамдар, ден соолугу жакшы адамдар ушуга кандай бир кайрымдуулук кылат экен, кандай кол сунар экен, кандай жардам кылар экен деп бизди сынашы мүмкүн. Ошол себептен достор, суранып кете турчу нерсе, колуңуздан келген жардамыңыздарды аябаңыздар. Видеону аягына чейин көрүп коюңуздар. Штраф жөнүндө да толук маалымат берем силерге. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле мен азыр Кунцово метро Улукбек инибиздин үйүндө турам. Колумда кармап турган бул кичинекей өзүбүздүн балабыз, инибиз
Нуриман. Болгону төрөлгөнүнө 14 күн болду. Бүгүнкү күндө Нуриманга баарыбыздын, кыргыз элинин баардыгынын жардамы керек болуп турат, жардамына муктаж болуп турабыз. Анткени Нурман энебиз төрөлгөндө баш сөөгүнөн операцияга муктаж болуп төрөлүптүр. Диагнозун бир кыскача айта кетсең, атасы болот, мынакей Улукбек. Ассаламу алейкум. Диагнозу краниосиностоз деп аталат экен. Краниосиностоз экен. Бул баш сөөгү Башынын ошо арка жагы бүтүп кетиптир да. Ачык болуш керек экен. Видеосу бар, көргүзөм. Ошону ачыш керек деп атат да азыр. Ачпаса азыр ошо мээни кысып калат экен да. Бала инвалид болот деп атат. Туугандар, эми мунун диагнозун деле билип, баягы бул диагнозду кандай кылсак болот, эмне кылсак болот деп жардам сурап чыккан жери жок. Бул жерде главный акча каражаты керек болуп атат. Ушундан операция кылдырганга. Буга эмнеге YouTube'га чыгып жардам сурап атат? Анткени убакыт аз болуп атат. Болгону 3 ай убакыт бериптир врачтар. 3 айдын ичинде операция кылып, жетишип калбаса, андан кийин уже түбөлүктүү майып болуп калат экен, инвалид болуп. Ошол себептен баягы 3 айдын ичинде акча чогултканга өздөрүнүн күчү жетпей калат экен. Физически дагы эч кандай. Ошон үчүн жардам сурап чыгып атат. Жардамга азыр общий сложности көп деле акчанын кереги жок. 1 миллион 200, 1 миллион 300 миңге операция кылып, андан кийинки леченияларына толук жетет экен. Бүгүнкү күндө азыр канча 200 миң чогулдубу, 180 миң. 180 миң. Жакындап калды буюрса. 180 миң чогулуптур, ары жакта бир 1 миллион 100 миң акча калыптыр. Биз кыргыз эли мындан көп акчаны, мындан көп жардамды кылып келгенбиз. Ар кандай акыркы убактарда эле ар кандай кыйынчылыктарды өткөрдүк. Пандемия болду, көп эле нерсе болду. Эми ушу кичинекей бала, мына көрүп атасыздар, 14 күн болду. Эч кандай, мисалга алсак, менин баламан айырмасы жок. Кадимкидей эле бул кичинекей бала. Анан жараткан Аллахым ушундай бир сыноо, бул баланы сынаган жок, буну бизди сынап атат, баардык кыргыз элин. Силер кандай жардам бере аласыңар депчи. Ошон үчүн баарыңарга кайрылып кете турчу нерсе, колуңуздардан келишинче, эч кандай эч кимден мынча тигинче деп мажбурламай жок, колдун келишинче. Главное эртеңки күнү баягы совесть таза болгонго, мен ушуга жардам бергем дегенгечи. Ошон үчүн туугандар, экранда көрүп турган номерлерде Тинькофф Сбербанк Улукбектин өзүнүн атына катталган. Ошол жака отура берсеңиздер болот. Дагы М-банк турат, если Кыргызстандан кимден ким отором десе, Улукбектин бир тууган байкеси болот. Анын аты ким эле? Мирлан О деп. Мирлан О деп. Ошол жака отурсоңуздар болот. Ошол туугандар, эч кимдин башына салбасын мындайды. Бала менен сынабасын. Айтып кеткендей эле, бул кичинекей баланы эмес, бул баардыгыбызды сынап атат жараткан Аллахым. Силер кандай ушуга канчалык жардам бере аласыңар? Силер кандай кайрымдуусуңар деп бизди сынап атат. Ошон үчүн колдон келишинче жардамды силерден күтөбүз туугандар. Достор, штраф жөнүндө өткөндө 16 июнда мени биз чайканадан чыгып, жаңы эле машинага отуралы деп атсак, ППС көчөдөгү эле жана ППС келип документтерин текшерип койсок болобу деп кадимкидей эле проверка документов кылып, менин регистрациямды текшерип, сенин регистрацияң базада жок экен деп отделенияга алып барды. Отделениядан да текшерип, базадан чыкпай жатат деп, хотя менин регистрациям базадан чыгат 100%, анткени мен өзүм МВДга барып, Мешенский районунда МВДсына барып, өзүм сотрудниктин алдында регистрацияны жазатам. Анан жок, мен регистрациям базада бар деп, мен болгон жокмун, алар да болгон жок, регистрацияң жок экен деп, ошон бир 3 сааттай кармап отурду. 3 сааттай болгондон кийин мен эмнеге кармап отурасыңар, тезирээк мени кое бербейсиңер десем, эч кандай себеби жок эле, же айтпайт, жөн эле кармап отура беришти. Же менден акча үмүт өттүбү. Анан мен ошо 3 саат болгондон кийин биздин немеге посольствого чалдым, Кыргызстан посольствосуна чалып, мени ушундай жөнү жок кармап отурушат, бир реакция кылып койбосоңор болбой калды десем, посольствого ыраазычылыгын билдирем. Дароо сразу баягы мен отурган МВДга чалышты, чалып сурашты, эмнеге кармап отурасыңар деп, ушундай кылгандан кийин гана сразу уже реакция кылып, азыр сага штраф жазып беребиз, регистрацияң базада жок үчүн деп, участковый мага штраф жазып берди.
штрафка мен эч кандай кол койбойм деп, кол кое турганын ордуна мен я не согласен с этим протоколом деп жазып толтуруп кеттим. Мен буду оспаривать все это деп. 2 күн өткөндөн кийин, как раз ал күнү воскресенье күн болчу, понедельник мен регистрация койгон МВД иштебейт экен. Вторник күнү барып МВДдан мага ушундай штраф жазып берди. Эмне себептен жазып берди? Силер мага регистрация бербедиңер беле? Мен берген регистрацияңардын убактысы бүтө элек десем, алар карап, базадан карап, действительно сенин регистрацияң турат, сага мындай штраф жазып бербеш керек болчу деп, мага подтверждение кылып, кайра ошол кайсы отделениядан сага штраф жазып берген болсо ошол жака барып обжалование жаз деди. Ал жактан чыгып алып, кайра отделенияга бардым, баягы Сокольникиде отделение болчу. Ал жака барып обжалование жаздым, заявление. Прошу вас отменить такой-то, такой-то протокол, который был составлен в этого числа, деп как положено жазып туруп, дальше немеге бардым, районный сотко, потому что ал жака эле жазып кетип калбастан вышестоящий органга барып жазыш керек экен, обжалование. Ал районный сот экен. Районный сот Сокольникинеке немеде экен, Преображенский площадьте экен. Ал жака барып районный сотко барып обжалование жаздым. Районный сотко барганда отдел неменеге барыш керек экен, административные штрафы деген. Ошол жака барып обжалование жаздым. То же самое. Прошу вас рассмотреть дело по этому делу, ушундай деп, ал жака обжалование жазып, ал жака тапшырып, анан ал жактан кеткенден уже үйгө мен жашаган адреске баягы отделениядан кат келеткен, соттон кат келеткен, то что отменили этот штраф деп. Ошентип штрафты отмена кылдырдым. Бул көбүнчөсү мага айтты. Мен аны менен 2 күн жүрдүм. Эмнеге ушинтип заморачиваться деп, мен антип кыйналбайт болчумун, 5000 штраф төлөп коймокмун депчи. Достор, бул жерде биз ДПСтен алган штрафтар базадан чыкпайт. Жана 2 штраф деп коет го, 2 штраф, ал ДПСтен хоть 10 штраф алсаң дагы ал базадан чыкпайт. ППСтен алган штраф, жана ППСтер бар го, ошондон алган штраф өмүр бою сенин историяңда калып калат. Любой штрафың, любой нарушениең, протокол түзүлдү, өмүр бою сенин историяңда калат. ППСтен алган штраф. Ошондон сак болуңуздар. 2 штраф 1 жылда билесиңер, ППСтен алган штраф. 2 штраф алсаңар, 3-чү штраф уже силер автоматически выдворение жазып берет. Ошондуктан хоть 250 рубльдык штраф жазабы, аны эгер силер ал штраф менен не согласен болсоңор, эч нерсе кылбай туруп жөндөн-жөн силерге жазып бере турган болсо, оспаривать эткиле, эринбегиле, зерикпегиле, баргыла оспаривать этип, мен ушундай кылган эмесмин, жөндөн-жөн жазып берип койду деп, 2 күн коротосуңарбы, 1 жума коротосуңарбы, оспаривать этип жокко чыгарткыла. Анткени 3-чү штраф автоматически выдворение аласыңар, ошо менен все. Ошол себептен айтып кете турчу нерсе мына ушундай кылып, мен ушундай жолдор менен штрафты жокко чыгарттырдым. Силерге дагы будущем эгер вдруг ушундай боло турган болсо, ушундай кылыңыздар. Анткени азыр жөнү жок эле штраф жазып берип атыптыр. Анткени алар да билет, 2 штраф, 3-чү штраф автоматический выдворение. Ушинтип эптеп эле ушундай кылып атышат. Ошол себептен достор, сак болуңуздар, этият болуңуздар. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.